Евразиялык экономикалык комиссиясынын делегациясы жумуш сапарынын алкагында ДНК технологияларын жаныбарларды колдонуу аркылуу изилдеп, алынган натыйжасын практикада колдонгон Евразиялык экономикалык биримдигинин флагмандарынын бирине барды. Биримдиктин өнөр жай жана агроөнөр жай комплекси министри Артак Камалян мамлекеттер аралык программаны ишке ашыруунун алкагында уюмга мүчө болгон 5 өлкө ДНК технологияларын изилдеп, өнүктүрүү жаатында тыгыз кызматташа баштаса, аз эле убакыт аралыгында илимий жактан көп утушка ээ болорун баса белгиледи. Анткени биримдиктин айрым өлкөлөрүндө мындай изилдөөнү жүргүзө турган шарты, технологиясы, ресурстары да жок. Жумуш сапарынын жыйынтыгында бешилтиктин делегация мүчөлөрү өз өлкөсүндөгү илимий чөйрө жана ушул тармакты караган компетенттүү органдар менен кеңешип тиешелүү сунуштарын бермей болушту. Эгерде кызыкчылыктар дал келсе, ДНК технологиясын биргелешип өнүктүрүү боюнча андан аркы келечек кызматташууларга жол ачылат. Наметили планы сотрудничества в рамках нашей Евразийской экономической комиссии. Мал чарбасы айыл чарба жана тамак аш өндүрүшүнүн натыйжалуулугуна түздөн түз таасирин тийгизет. 2025 жылга чейин Евразиялык экономикалык интеграцияны өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары мүчө мамлекеттерде мал чарбачылыгынын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чараларды ишке ашырууну көздөйт. Асылдандыруу тармагына алдыңкы технологияларды киргизүү бул маселени чечүүнүн эң эффективдүү чарасы болуп саналат.